Өлкө башчысы Садыр Жапаров Баткенге болгон сапары чек ара жаңжалында оор жоготууларга учураган Лейлик районунун Максат айылынан башталды. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу жаңжалда тажик аскерлери тарабынан талкаланган мектептин аймагында жергиликтүүлөр менен жолугушуп, курман болгон мекендештерге багыштап Куран окуду. Талкаланган социалдык жана коммерциялык объектилерди калыбына келтирүү иштери тез арада башталарын айтып, турак үйлөр куруларын билдирди. Мамлекет башчысы жакынкы күндө Баткен облусуна өзгөчө статус берилерин түшүндүрүп, жаңжалда каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөрүнө токтолду. Жабыркаган ишкерлерге дагы мамлекет кол сунушу белгиленди. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү жашоочулардын көйгөйлүү суроолоруна жооп берди. Элеттиктер чек араны тактоодогу процессти тездетилишин, мамлекеттик кызматтардын акысыз көрсөтүлүшүн суранды. Андан соң өлкө башчысы Лейлик районундагы аскер шаарчасынын курулушунун пайдубалына капсула салды. Аймактын элине мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процессинин жүрүшү тууралуу түшүндүрүп, чек араны чечүү эң артыкчылыктуу маселенин бири экенин, анткени мамлекеттин коопсуздугу чек аралардан башталарын баша белгиледи. Президент окуяда жабыркагандарга 50 миңден 100 миң сомго чейин кенемте төлөнөрүн, ал эми үйлөрү кыйрагандардын баарынын турак жайлары бекер калууна келтирилерин билдирди. Дубандын чек ара жаңжалында кыйраган инфратүзүмүн жакшыртууга тартылган мамлекеттик түзүмдөргө өз убагында тапшырмалар берилип, координациялоону жеке көзөмөлүнө алганы айтылды. Чек арадагы кандуу окуядан кийин Кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусундагы биргелешкен протоколу жарыяланды. Баткен шаарында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана тажикстандык кесиптеши Сай Мумин Ятимов баштаган мамлекеттик комиссиянын кезектеги жолугушуусу өткөн. Анда эки өлкө чек арасындагы номер 43 аймагынан тарта, номер 61, номер 135, номер 141 аймагына чейинки тилкеси боюнча долбоордук сызык үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү боюнча жана паритеттик комиссиянын 1989 жылдагы документтерин пайдаланылган. Эки тараптын негизги чечими катары Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворх анклавын байланыштырган айлама жолду биргелешип куруу макулдашкан. Стратегиялык жол үчүн өлкө аймагынан жер берилип, тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алган. Жол эки өлкө эсебинен курулат. Көп жылдан бери чек ара боюнча түшүндүрмөлөрдү жазып келе жаткан тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев бардык жактайлар дипломатиялык жолу менен гана чечилүү зарылдыгы күч экенин айтат. Бийлик башындагылар улуттук кызыкчылыктарды коргоп тарыхый документтерге таянып гана чечим кабыл алышын билдирди. Мамлекеттин дипломатиялык корпусунун алсыздыгын өлкө атынан барган элчилер көп жолу далилдегенин белгиледи. Чек араны тактоодогу протокол улуттук кызыкчылыкка жооп бербей турган болсо, тарых тез эле ордуна коюшун жана жаңжал уулана беришин билдирди. Дипломатия бул абдан ийкемдүү, назик нерсе болот да. Бир сөзүңдөн жаңылсаң, эки мамлекеттин достук мамилесине шек келтирип коюшу мүмкүн. Согуштуруп да жибериши мүмкүн. Туура эмес сүйлөсөң. Мындай мисалдар абдан эле көп болгон да. Биз азыр кечээги Баткен окуясы бул бизге сабак болуш керек. Кыргыз элине, Кыргызстанга, бийлик жетекчилерине баарына сабак болуш керек дагы, жакшы бир жыйынтык чыгарыш керек. Ал эми протоколдор кабыл алына берет. Ар кандай форматта мисалычы. Бирок өтө ошо протоколдорду кабыл алып аткан тарапта сөзсүз тышкы иштер министрлигинин өкүлү катышат, комиссиянын өкүлдөрү катышат. Алар сабаттуу болуш керек. Болуп өткөн кандуу окуяда тажик тарап мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде атайлап жаңжал чыгарып, кырдаалды курчуткан. Туура эмес маалыматтарды таратып, кыргыз тарапка ок чыгарган. Кыргыз өлкөсү маселени дипломатия жолу менен чечебиз деген максат ишке ашпай, тажик аскерлери оор аскердик техникаларды колдонгон. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө 504 гана километри такталган. Эки өлкө эгемендүүлүк алгандан бери талаштуу 70 аймактын тагдырын чече албай келет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.